Канчаларга караңгы, канчаларга жарыксың. Маркум ырчы Бекжан Темирханга окшоштурушат э? Өзүмдү өзүм окшоштура албайм. Жашоодо көргөн эмесмин да акабызды. Ар бир адам ката кетирет. Болгону ал жерде мен оюмду туура жеткире алган жокмун. Окшоштурганы жакпайт дегендин эми бул ар бир адам өзүнө жеке ой болот да. Бир жолу жыгылам, турам, ошентип жүрүп анан такшалабыз да. Теке бир адам болуп атам мен. Элдин көзүнө ушундай звезда болом деген оюм жок. Мен ичимдеги сөздөрдү болгону ыргылып чыгаргым келет. Жүрөгүмдүн аманатын жүрүп бербей ичке катып, жеткирейин жолугуга келгүлүм. Мен үчүн чыгармачылык бул оңой иш эмес. Ар бир адам колунан келе берчү иш эмес. Мен өзүмдүн ичимдеги каалоомду кылып атам да, 10 адам, 20 адам көрсө дагы азыр эл алдына алып чыга албай турган ырларым бар. Камшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, тандап кеткен жолуңдан таптыңбы пайда, же дагы деле жүрөсүңбү таба албай айла. Адамда өз бир эле жүрөк болот. Инстаграм желесинен таанышкан, балдар үйүндө өскөн кыз болчу. Ал кызды жакшы көргөндөй балким эч ким жакшы көрө албаган чыгармын. Болгону мен унута албай аткан чыгармын. Ага окшошун издей берем. Сенин көңүлүң калса, менин да көңүлүм муздаган. Бул деми токтот, өзгөлөрдөн көрүп мени кызганба. Амансыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү катталуучулар. Сиздер менен дагы да экран аркылуу амандашып жатканыма кубанычтамын. Адаттагыдай көрсөтүүнү мен Айсулбек болсун кызы алып барам. Ар бириңиздерден ошол жазга жарышып келе жаткан майрамыңыздар менен деп бүгүн биз сонун берүүбүздү көрсөтүү алдында турабыз. Мен бүгүнкү маектешим учурда интернет желесинде хитке айланып жаткан чыгармалары менен көпчүлүк көрөрмандарды топтой алган Сыймык Токтогулов. Бүгүн бизде конокто. Кандайсыздар? Куш келипсиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Өтө сонун, жакшы келдик. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Күн чыгып, маанайыбыз ачылып, укмуш бир аба ырайында турабыз. Жүрөктөр ачылып дегиз. Жүрөктөр ачылып. Акыркы жаңылыктарыңыздан баштайлы биринчи эле. Эмне жаңылыктар болуп атат чыгармачылыкта өзүңүздө? Акыркы жаңылыктар жакшы, Кудайым буйруса. Жакшы бир аракеттер менен жүрүп атабыз. Жакын күндөр жаңы чыгармалар чыгарганга ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буга чейинки жаңылыктарды болсо баардыгы билет деп ойлойм. Эми ар бир адам ката кетирет. Ошондой эле мен дагы башталгыч кадамымды өтө ойлонбостук менен басып алдым. Бул жеке менин катам. Ошол себептен жалпыңыздардан кечирим сурайм. Буга чейин сурап келген. Сыймык келип алып эле эмне себептен кечирим сурап атат деп биздин көрүүчүлөрдү таң калып аткан болуш керек. Ушул тема тууралуу бир аз сөз козгойлу дагы, анан башка темага өтөлү. Бир YouTube каналдардын биринде Сыймык өзү тууралуу, чыгармачылыгы тууралуу маек берген. Жана ошол жердеги маектерден түшүнбөстүк жаралып, Instagram желесинде миллиондон ашык көрүү топтоп, учурда негативтерге көмүлүп жаткан чагым деп аткан да. Ошондон баштаңыз. Эми бул чыгармачылык жолунда киришкен адам, бул жерде мен эң чоң катачылыгым өзүм билемдик менен чыгармачылыкты баштап алгандыгым. Болгону ал жерде мен оюмду туура жеткире алган жокмун. Сүрдөндүм, ошондой эле ар бир нерсенин өзүнүн сүрү болот. Мен азыркыга чейин ушул сүрдү жеңе албай келатам. Сүрдөнүп оюмду толук жеткире алган жокмун. Бул эми мен чыгармачылык жолго жаңы келатам да. Бир сөздү ката кетирдим. Бир жолу жыгылам, турам, ошентип жүрүп анан такшалабыз да. Эл таразда эл сынчы деп коет го. Ушинтип жүрүп бизди туура жолго көрсөтүп, мына сенин жолуң ногул деп көрсөтүп берчү да эл да. Ошол себептен билбейм, бардык эле инсанда негизи жаңы башталып жаткан жумушунда катачылык кетет деп ойлойм. Эске салсак, ошол маекте сизде көп адамдар негизи сырткы келбетиңизди, ырдаганыңызды, үнүңүздү, стилиңизди деги эле турган турпатыңызды маркум ырчы Бекжан Темирханга окшоштурушат э. Бирок ал жерде берилген суроодо мен окшошмун деп эсептебейм деп жооп бергенсиз да э. Ошол суроолорго токтолуп кетсеңиз. Өзүмдү өзүм окшоштура албайм болгон. Мен жашоодо көргөн эмесмин да акабызды. Эми сиз деле бирөөгө окшошсуң десе, сиз аны карап, өзүңүздү карап, жок мен окшошпойт экен, мен бул жерим башкача экен деп өзүңүздү өзүңүз сыпаттай аласыз да. Мен да ошол себептен өзүмдү өзүм окшоштура албайм. Болгону бул эми окшоштурганы жакпайт дегендин эми бул ар бир адам өзүнө жеке ой болот да. Жеке ой эч убакта талкууга алынбаш керек да, анткени ал адамдын жеке ою да. Мен
ал адамдын чыгармачылыгын өтө жакшы баалайм, өтө сыйлайм. Ырларын Кыргызстан эмес, Казакстан, ошондой Орто Азия билет. Мен ырларын ырдабайм дегендик эмес, болгону канчалык мени окшоштурган сайын кээ бир инсандарга ошончолук катуу тийип калат бул нерсе. Мен ошол жагынан карагам, ошол себептен айткам. Бул чыгармачылыкты баалабайт, анын ырлары жакпайт деген сөз эмес. Бул жерде мен өзүмдүн оюмду түшүндүргөм. Мага окшоштурганы көп жага бербейт. Бул сөздү көпчүлүгү агабыздын чыгармачылыгы жакпайт деп түшүнгөн. Азыркы учурда ошо текебер адам болуп атам мен элдин көзүнө. Бул нерсени ошо шаштым мен, сүрдөндүм, оюмду толук жеткире албай калганымдын себебинен ушундай мага болгон көз караш ушундай калыптанды. Мен ушундай калыпта түшүнчүм чыгармачылыкты. Продюсер эмне себептен керек болду экен? Instagram аккаунтун карап сен мындай. Мен ошол нерселерим бар. Эми чыгармачылыкка киргениме эми 2 айдын жүзү болуп атат да. 2 айдын ичинде ушул нерсени ойлондум. Туура экен. Значит, бул продюсердин орду өтө чоң. Менеджер болуп, продюсер болуп алдыга жол көрсөткөн адамдын орду өтө чоң болот да. Ал айтат, билет анткеничи, билген үчүн айтат. Сен азыр мындай кыласың. Ошол окуядан кийин сиз балким ушундай продюсер менен иштешим керек экен деген ой келди? Мен буга чейин да айтып келгем, мындан кийин да айтам. Мен өзүмдү чыгармачылыкка толук киришиме дагы мен өзүм мындай мен толук кирип ушундай звезда болом деген оюм жок. Мен болгону айткым келет, буга чейин да айткам. Мен ичимдеги сөздөрдү болгону ыр кылып чыгаргым келет ошол эле. Максат хит болуп кетүү эмес. Ичимдеги сөздөр ичимде калып кетпеш керек. Ошол нерсени ыр кылып элге чыгарсам, анан эл өзүнө жаккан нерсесин угат, жакпаганын укпайт. Биз анда чыгармачылыкка көчөлү. Азыр бир жакшы чыгарма баштап туруп, анан сиздин жеке чыгармачылыгыңыз тууралуу кеп калалы. Ильяс Иманалиев агабыздын Тарыны чырын ырдап берейинчи сиздерге. Тарынып калыптыр сиздерге деп эле. Агабыз тарынып отуруп бир ырды чыгарган экен. Ошол чыгарманы ырдап берейин. Сенин көңүлүң калса, менин да көңүлүм муздаган. Сөз болгону Ильяс Иманалиев агабызга тандап. Башында коз башталат, жагымдуу сөздөр ташталат, арага түшкөн арадам турмушун буза башташат. Азгырып ачууланып, айтпагын көңүл калып, ар кандай күндөр башталат. Сенин көңүлүң калса, менин да көңүлүм муздаган. Бул деми токтот, өзгөлөрдөн көрүп мени кызганба. Бар беле башыбызда ажырашып бөлүп жашаган. Таныбайм эми сени, эсимден такыр кетчи, сен болдуң мага башкадан. Асманым болуп караңгы, айрылып тарттым азабын. Теңирим кошконун менен тарады сүйүп аян. Ишенип жалгандарга, дос болуп шайтандарга, эймелдес күндөр башталат. Сенин көңүлүң калса, менин да көңүлүм муздаган. Бул деми токтот, өзгөлөрдөн көрүп мени кызганба. Бар беле башыбызда ажырашып бөлүп жашаган. Таныбайм эми сени, эсимден такыр кетчи, сен болдуң мага башкадан. Таныбайм эми сени, эсимден такыр кетчи, сен болдуң мага башкадан. Бали, болчалуулар, сонун чыгарма болуп өттү. Бул интернет желесинде кадимки эле хит болуп аткан ыр болчу, кантип жазып, кантип ырдап калдыңыз? Обону сөзү Ильяс Иманалиев агабыздыкы.
кантип ырдап калдыңыз? Мен негизи видеолордон агабыздын тердей алып аккордеон менен ырдап аткан бир видеосун көргөм. Анан что-то сөздөрү жаккан, мен өзүм ушундай сөздөр көп басым жасайм. Адамды кыйнабай, мен, например, кээ бир ырларды укканда бул сөз кандай маани берет болду экен ойлоном да. Мага мындай уккан эле резко кулакка кириш керек болот. Азыркы учурда көпчүлүк инсан адамдардын чыдамы мындай жетишерлик эмес да. Мындай аны изилдеп, бул мындай болду экен деп чукуп, накты кандай экенин эч ким изилдеп эметпейт. Азыр эл алдына чыккан биринчи видеону көрөт. Ошол себептен мен чыкканда дагы бир эле көргөндө түшүнүктүүрөөк болсун деп ушундай сөздөргө көп басым жасайм. Бул чыгармада ушундай. Мен бирини уктум, бул ушундай экен. Ошол жерин жактырып, анан гитара менен ырдап чыгып, анда дагы өзүнчө бир аудитория топтолгон ал чыгарма менен дагы. Бирок кийинчерээк ырдап чыкканда агабыздан тил уктук, неге дегенде кээ бир жерлерин сөздөрүн алмаштырып салган элем мен. Бул дагы менин катачылыгым болгону. Эми мен ойлодум, гитара менен ырдап жөн эле ырдап койсом эч ким деле көрбөсө керек деп. Бирок ошол учурда дагы көп инсанга жагып, агабыз мага туура түшүндүргөн, иним мындай. Мен ал нерсени баалайм. Бул жерде мен бирок кийинчерээк агабыздын уруксатын алып, бул чыгарманы ырдап чыктык. Мен бирок чыгарып атканда дагы мынчалык көрүүчү топтолот деп ойлогон эмесмин. Анткени мен экинчи чыгармам болду, чыгармачылыктагы. Эл алдына сунган. Анан жаңы чыгып атам. Анан кийин мен башында ойлочумун, эң башкысы мен жүрөгүмө жаккан чыгарма. 10 адам көрсө дагы, 20 адам көрсө дагы, эң башкысы мен ошол нерсени кылып атам. Мен өзүмдүн ичимдеги каалоомду кылып атам да, 10 адам, 20 адам көрсө дагы. Бирок бүгүнкү күндө уже 2 ай болду. 2 айда 1,5 миллионго жакындады көрүүчү, угуучу. Келиңиз, сиз менен таанышпасак, мынтип суроолор арт-артынан кызык болуп эле кетип атат, Өзүңүз тууралуу дагы угалы. Атым Сыймык, Таластан болом. 23 жаштамын. Чыгармачылыкка кошулуп, чыгармачылыкка кызыгып келатканыма өзү 2 айдын жүзү болду. 2 айда ушунча приключения нерседен өттүм. Мен мынчалык кыйын деп ойлогон эмесмин чыгармачылык деле. Бирок ошол себептен эми көнөбүз да, жыгылабыз. Бирок буга чейин деле ырдап жүргөнсүз да, Гитараны алгач кимден үйрөндүңүз? Кантип колуңузга кармап ырдап калдыңыз? Жана бул чыгармачылык жан дүйнөңүзгө эмне тартуулайт? Гитараны общежитиеде жашап жүргөндө үйрөнгөм. Биз менен чогуу жашаган комнатадагы балдар гитара чертчү. Мен ал кезде музыкага болгон кызыгым чынында жок болчу. Мен өзүм профессия боюнча повармын, ашпазчы. Ошол кесипте окуп жүргөндө жанымдагы балдар гитара чертип жүргөн, мен кызыгуу болгон ошол кезде. Бирок бара-бара үйрөнүп кеттим. Чыгармачылык бул мен үчүн сырдаш. Мен ичимде кандай нерсе болуп атат, мен негизи жашоомдо кандай нерсе болуп атат, чындык кандай мен жөнүндө, калп нерсе кандай экенин бир гана ушул азыркы учурда ырлар гана билет. Мен азыр эл алдына алып чыга албай турган ырларым бар. Бул мен өзүм жеке өзүм үчүн жазылган ырларым бар. Ал чыгармалар эч убакта эл алдына чыкпайт. Эмне себептен? Мен ошол нерсени ар бир адамда жеке ой болуш керек, жеке ой талкууланбайт дедим го. Бул дагы жеке чыгарма. Бул мен өзүмө гана тийиштүү. Ооба. Мен бул чыгармаларды эли бар жерде дагы ырдабайм. Досторума дагы ырдап берген эмесмин. Бул жеке менин чыгармам да. Кайгырган учурумда өзүнчө бир чыгармам бар. Кубанган учурумда өзүнчө бир чыгармам бар. Мындай тиңдей. Бирок ошол эле учурда сүйүүгө болобу, жашоодо болобу, мага чыгармачылык эң башкысы ичимдеги сөздөрдү ичимде калтырбай сыртка чыгарышыма эң чоң жардам бере турган нерсе. Мен башында чыгармачылыкка киргенге чейин мен ичимдеги сөздөрдү көптөгөн ырчыларга сунуштап келгем. Аке, ушундай ыр жаздым эле. Мен ушул нерсени каалачумун. Мен боломбу, башка бирөө болобу, мага тийиштүү чыгарманы главный эл алдына алып чыкса, анан кийин может кээ бир адам мен ушул нерсени билгим келчү, бул нерсе менде гана болуп атабы или башкаларда дагы болобу? Мен ошол себептен чыгаргым келчү да. Анан чыгаргандан кийин точно ушундай нерсе. Мен өзүм чыгарып баштадым. Ошондо гана билдим да. Значит, бул менин башымдан гана өтүп жаткан нерсе эмес. Бул негизи эле бар нерсе. Демек, жан дүйнөңүздө болуп жаткан бурганак мен деле ушундайбычы, элде дагы барбы деген суроого жооп алып аткан учуруңуз экен да. Мен үчүн чыгармачылык бул оңой иш эмес. Ар бир адам колунан келе берчү иш эмес.
мен ошол эле учурда ооба мен токтотуп салышым деле болот негизичи, токтотуп салсам да болот, бирок мага азыр жок сен токтотпойсуң, сен дальше кетесиң ырдап деген бирден бир себеп болуп аткан нерсе азыр мен ютубтагы чыгармалардын угуучулары. Ушунчалык ыраазы болом мен элдердин мындай эмеси талгамыначы, жаңы чыгып аткан ырчы. Мен ойлогом эмес, негизи көп ырчылардан угасың жаңы чыгып атканда кээ бир инсандар бар го, өзүнүн башынан өткөн нерсесин айтып берет да. Жаңы чыгып аткан ютубтан эми башында жаңы аккаунт ачып атканда бир 10 000 15 000 просмотр алып берсе деле жакшы дешет да. А мен ошого калыптанып калам да. Знать, 8 000 просмотр болду, болду, жетет деп ушундай. А бирок азыркы учурда 2 айдын ичинде 5 чыгарма чыгардым. 5 тең бүгүнкү күндө 100 000ден ашык көрүүчү топтогон. Ошол нерсе мага сыймык, сенде уже артка жол жок деген нерсени түшүндүрөт. Сизди дагы ырдаткым келип атат, ырдап бериңиз. Эми таластык болгондон кийин бир аз месем негизи эле мактанча сапат бар болот негизичи. Таластык кыздарга бир чыгарма аткарып берели. Чырайы жарык келишкен сулуу, көксүм бир канбай, көңүлүмдө жай, ойлорумда сен, обонумда сен болдуң сулуу, таластык кыз ай, тамшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай, аяламдан ай, жаралгандан ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Шамчырактайсың күйүп өчпөгөн, обонум сизге арнап өтөйүн, ак сүйүмда сен аман болгун дейм, ажарыңа сени арбалып келем, тамшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай, аяламдан ай, жаралгандан ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Баракелде. Муну угуп калган таластык кыздар бир кымыңдап калды окшойт, Эң сон анда дагы улайлы. Ушул чармадан кийин негизи сурагым келип атат да, баягы буга чейинки берген маегиңизде көрүп калдым. Кыздар тууралуу. Мен менен сүйлөшкөн кыздар эле турмушка чыгып кетет, жолун ачып берем дегендейчи. Келиңиз ошол тууралуу айтып бериңизчи. Сиздин чыгармаларыңыз ошол сүйүүдөн улам чыгат деп айтып калдыңыз да. Чын эле ошондойбу? Эми бул жерден адамдын өзү бир эле жүрөк болот. Болгону мен айткам го, Instagram желесинен таанышкам. Ооба, жолубуз бир болбой калды. Балдар үйүндө өскөн кыз болчу. Бул жерде аны күнөөлөгөн эмес, мен болгону ал кызды жакшы көргөндөй балким эч ким жакшы көрө албаган чыгармын. Көп кыздар деп айтканымдын себеби дагы ушундай болушу мүмкүн да. Мен көп кыз менен сүйлөшкөн болуп калам. Болгону бул жерден мен ал кызды унута албаган себебинен, может, ага окшошторун издей берет чыгармын. Көпчүлүк бул жерден азыр эме кылат. Сен аны жамандап чыгып атасың, мындай тиңдей эмес. Мен болгону бул жетпей калган сүйүү дагы өзүнчө бир башкача сезим деп коет го. Бул дагы мен үчүн жүрөктө түбөлүккө кала турган сезимдер. Ошол үчүн унута албай аткан чыгармын. Азыркы чыгармаларымдын баардыгы ошол инсанга арналып аткан чыгар. Ошону жеткиргим келет. Бул көпчүлүк десе, мындай көп кыздар менен турмушка узатып дегенде көпчүлүк башкача түшүнөт экен негизи. Ошол себептен эме ушинтип эле жеткиргим келет. Болгону мен унута албай аткан чыгармын. Ага окшошун издей берем. Ошол себептен мен эме көп жерден жолум болбой, мамилеси келишпей калып аткан чыгар. Турмушка чыгып кетти демек ал, Ооба, турмушта. Анан кээ бир учурларда баягы Instagram баракчасын карап, аңдып калган учурлар болобу? Издейм. Болот андай нерсе. Азыркыга чейин. Азыркы учурда ооба, Instagramдан издейм баракчасын. Бирок мен азыркы жашоосуна мен тоскоол болгум келбейт. Мен өзүм негизи ушундай нерсени көп эмете берем, мындай өзүм бир нерсени каалайм, бирок анын аркасынан мындай фантазиясы бир башкача адаммын да. Мен муну кыла турган болсом ал
тиги мындай болуп калат да, ага жаман болуп калат турбайбы, мен өзүмөн өзүм ушундай кылып жалатмын да. Ошол себептен эми толук түрдө издебегенге, эстебегенге аракет кылам азыркы учурда. Унута албоо, улам эстей берүү, Инстаграмдан кароо, бул сиздин жеке жашооңузга бир терс таасирин тийгизип калат деп коркпойсузбу? Балким эртең сиз да үйлөнөсүз да буюрсачы, алгыс турмушка чыгып кетти. Ооба. Анан кандай болот бул жагы? Эми жашоо токтоп калбайт да, главное. Сен азыр сагынып эстеген күндө деле мен ооба сагынып эстейм, бирок мен ал адамдан башкасы менен бир боло албайм деген сөз эмес да. Жакшы, андан жакшысы жолугат балким. Сүйүп кетем деген ишеничим. Эми сүйүп кетем, мен азыр деле сүйүп кетем. Болгону мен ырларымдын көп басым ошол нерсеге көп басым жасалган да. Издегенимдин, айтканым, эске алганымдын себеби да ошол да. Болгону ошол нерсени айткым келет. Бул кийинки жашоомдо мен мага кыйынчылык жаратып, башка бирөөнү сүйө албай калат деген түшүнүк эмес. Азыркы сөзүбүздү улай эле сүйүү жөнүндө жакшы бир чыгарма аткарып берсеңиз, Өзүнө сүйүүнү күтүп жашай берели эми. Жолуга сүйүү менен жолуга турганда өзүнчө бир кафеси бар чыгар. Сүйүү кафеси. Ырдап берели. Зарлык агабыздын аткаруусундагы ыр. Ичи толо букеттин ашыктык сезимге, сырты болсо сүйүү менен оролуу. Жөн тура албай дирилдеп, оюн сурап эгире, келеби же балким келбей коёбу. Жүрөгүмдүн аманатын жүрө бербей ичке катып, жеткирейин жолугуга келгүлүм. Жакшы көрүр ресторанны, оруну жок экен дагы, сени сүйүү кафесинен күтөмүн. Канчаларга караңгы, канчаларга жарыксың, канчаларга жакынсың да алыссың. Сезимиңди билбедим, жылуу сүйлөбейм эле, жүрөгүмдү багындырып алыпсың. Жүрөгүмдүн аманатын жүрө бербей ичке катып, жеткирейин жолугуга келгүлүм. Жакшы көрүр ресторанны, оруну жок экен дагы, сени сүйүү кафесинен күтөмүн. Сени сүйүү кафесинен күтөмүн. Сонун жагымдуу чыгарма болот да. Дал эле ушул маанайды бузбай, артынан эле сиздин хит чыгармаларыңыздан уксак. Тандап кеткен жолуңдан деген ырдап берейин анда. Коштошууну каалабагам бирок айла жок, кое бердим сырттан күлүп, ичтен шолуктоп. Баасы чексиз махабаттын баркын билбедим, чыкмакты гүл алдым анда түшкө кирбегин. Көңүлүмдү калтырып кетем дедиңби, башка менен максатыңа жетем дедиңби. Өз тагдырың өзүң бузуп кайрамага, баштабагын чындыгы жок узак кебиңди. Көңүлүмдү калтырып кетем дедиңби, башка менен максатыңа жетем дедиңби. Өз тагдырың өзүң бузуп кайрамага, баштабагын чындыгы жок узак кебиңди. Тандап кеткен жолуңдан таптыңбы пайда, же дагы деле жүрөсүңбү таба албай айлап.
менден жакшы адам табам деп айтчу элең. Ал адам кайда, азыр ал адам кайда? Көңүлүмдү калтырып кетем дедиңби? Башка менен максатыңа жетем дедиңби? Өз тагдырың өзүң бузуп кайра мага. Баштабагын чындыгы жок узак кебиңди. Көңүлүмдү калтырып кетем дедиңби? Башка менен максатыңа жетем дедиңби? Өз тагдырың өзүң бузуп кайра мага. Баштабагын чындыгы жок узак кебиңди. Баракелде, баракелде. Чындыгында талантыңызга таазим. Чоң рахмат. Чын аябай сонун аткарат экенсиз. Жаныңыздан укканда дагы бир өзгөчө башкача сезим тартуулайт экен. Чыгармачылык ийгилик каалайм болгону. Бүгүн сиздин ушундай талантыңызга күбө болуп, жаныңызда мынтип баарлашып отурганыңызга кубанычтабыз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жаркылдап эле жүрө бериңиз. Өзү негизи жаркылдаган жигит экенсиз. Буюрса жаныңызга жан жолдош болуп, өзүңүзгө жаккан ушул сүйүү ырларын кайрада дагы да жаратууга түрткү болгон кызды жолуктуруп, бактылуу болуңуз деп тилеп кетейинчи. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик. Азыркы учурда мени жакшы көргөн дагы, жаман көргөн дагы инсандар бар. Мен бирок баарыңыздарды жакшы көрөм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайым сиздер дагы ушундай эл алдында кызматыңыздарды кылып жүрө бериңиздер. Жалпыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, жакшы ой пикир калтырып жүрөгүңүздү жылытып кетиңиздер. Ал эми биз сиздердин кызматыңыздарга дайыма даярбыз. Кийинки берүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.